Түз эфирде Алла Толаев программасын көріп жатасыз. Студияда Мантур Төлебаев. Саламатсыз ба? Бишкекте салықтар бойынша бизнес билим кербен өтөт. Бұл туралы экономика жана коммерция министрлиги маалымдайт. Аталган иш-чарада салық кодексине киргизилген жаңы өзгөртүүлөр мамлекеттик контролдоочу органдар тарабынан ишкердикти текшерүүгө мораторий жана жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыз берүү каралган. Белгилеп кетсек, буга чейин аталган иш-чара республиканын бардык аймактарында өткөрүлгөн. Ардактуу көрүүчү, өтө турган бизнес билим кербини тууралуу кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Ысабековду чакырганбыз. Кубанычбек Абдимуталипович, саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей бизнес билим кербини борбор калабызда өткөнүп жатат. Буга чейин болсо жерлерде, тагыраак айтканда дубандарда ушул иш-чара өткөрүлүп келди. Ушул иш-чараларга токтолсок, элдер кандай кабыл алды? Иш-чаранын корутундулары чыгып атса керек. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда чоң салык реформалары болуп жатат. Ошондуктан биз ушу түшүндүрмө жумуштарын жүргүзүп, бүт ушу массалык каражаттарга маалыматтарды берип, ошо ишкерлер менен жолугуп, анан ошол чоң ошо түшүндүрмө кампаниянын алкагында ушундай бизнес билим кербени деп атап, ошо салык кызматы менен биргеликте жана ошо Ж ассоциациядагы чогуу ушундай чоң иш-чараны өткөздүк. Бүт республика боюнча бүт ошо чоң шаарларда ишкерлер менен жолугуп, ал мисалы Ош шаарында болсо ошо толук Ош шаары жана областтан келген ишкерлер болгон. Ошондой эле бүт ошо областтарда, ошо чоң шаарларда жана центрларында жолугуштар өттү. Бул албетте токтобойт. Мына азыр 29 мартта Бишкек шаарында боло турган болуп жатат иш-чара. Ал жерде ошо Бишкек жана Чүй областындагы ишкерлер келишет биринчиден. Экинчиден ушундай түшүндүрмө жумуштар дагы көп болуп келечекте дагы болот. Айтсаңыз, ушул ишкерлер эмне жөнүндө көбүрөөк суроо беришти? Мүмкүн салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр же салык машинаны колдонуу эрежелери дегендей? Албетте биздин ошо программада биринчиден салык чөйрөсүндө болуп жаткан өзгөртүүлөрдү айтып бергенбиз. Андан тышкары ошо активдерди легалдаштыруу компаниясы жөнүндө жана текшерүүлөргө мораторий болгон жарлык боюнча дагы маалыматты берип, албетте ошо ишкерлер менен көп маселелерди талкууладык. Салык кодекске өзгөртүү кирген маселе эң мындай көйгөйлүү маселе болду десем болот. Анткени көп ишкерлер эң биринчиден ошо салык боюнча мындай айтканда маселелери көп. Анткени мына көпчүлүк айтып коет, салык кодекси бул мындай айтканда бизнестин конституциясы деп. Бүт ошо ишмердүүлүгү эң биринчиден ошо салык мамилелери, салыкты кандай төлөш керек жана камсыздандыруу төлөмдөрдү дагы кантип төлөш керек. Анткени мына 19-жылдан тартып салык кызматы камсыздандыруу төлөмдөрдү дагы чогултат, салыктардан тышкары. Албетте ошо 2 жылдын жыйынтыгы боюнча, реформа боюнча маалыматтарды бердик. Эң биринчиден бул ошол жана көмүскөдө болуп жаткан ишкерлерди биз ачык легалдуу талаага чыгарып жатабыз 2 жылдан бери. Эң биринчи ушул реформанын максаты бул жаңы салыктарды киргизбей, салык жүгүн көтөрбөй болгону ушул жана салык базаны кеңейтирип, ушул буга чейин же салыкты төлөбөй, же салыктарды аз төлөп жаткан ишкерлерди биз мындай айтып атабыз, буга чейинки болгонду унуталы. Азыр жаңы баракчадан баштап жакшынакай салыктарды төлөп, өз милдетибизди аткарыш керекпиз деп. Анткени конституцияда дагы жазылган, ар бир адам бардыгы, ошо ишкерлер баардыгы төлөш керек салыктарды. Албетте бул биринчиден ошо бюджетке түшө турган каражат канчалык көп түшсө, биздин ушу мамлекеттин бюджети дагы мамлекеттин өзүнүн мындай мүмкүнчүлүгү да кеңейтилет. Өз ушул милдетмелерди так аткарып, ошол айлыктарды көтөрүп,
жолдорду куруп, инфраструктура жана ошо жөнөкөй адамдын жашоо турмушун жакшыртыш керек деген максат менен мамлекет дагы ошол бүт салыктарды түздөн түз ушундай туура колдонуп, жалпы ошо өлкөбүз өнүгүш керек деген эң биринчиден маселе. Андан тышкары албетте бул салыктарды толук төлөө бул ишкерлердин арасында дагы тең атаандашууну орнотуу. Анткени кээ бир ишкерлер бар, толук салыктарды төлөшөт. Жанакындай салык инструменттерди колдонушат. Электрондук эсеп фактура, көзөмөл кассалык машина жана башкаларды. Бирок ошол эле кезде кээ бир ишкерлер тилекке каршы ушундай мыйзамдарды бузуп, туура иштебей учурлар дагы бар. Анткени мына Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, расмий маалыматы боюнча, бул көмүскө экономиканын үлүшү биздин ошо ички дүн продуктунун 21% деп айтса, ошол эле кезде башка көз карандысы эксперттер, изилдөөлөр ушу 40-50%га чейин жетет деген маселе турат. Мындай айтканда, ар бир экинчи ишкер же толук төлөбөйт, же жашырын төлөйт деген маселе. Ошондуктан биз ушу мамлекет катары бүт ишкерлерге биринчиден ушу таза иштеген ишкерлерге биз шарттарды түзүш керекпиз. Ал үчүн тең атаандашуу болуш керек. Жана албетте үчүнчү максат бул биздин жарандарыбыз, жөнөкөй жарандарыбыз жана акыркы керектөөчүлөр сапаттуу, легалдуу товарларды сатып алыш керек. Жана кызмат, жумуш алганда дагы, мисалы бирөө үйүн же ремонт же жаңы үй курам десе, жакшы иштеген жана куруучулар болуш керек деген маселе. Алар деген кантип болот? Алар деген бүт ошо легалдуу иштесе, салыктарды төлөсө, жоопкерчилик болсо, анда ошондой жакшынакай үй куруп, сапаттуу же ремонтун кылып дегендей. Мындай айтканда, ошо жарандарыбызда түшүнүш керек да, ошо легалдуу иштеген ишкерлер бул эң биринчиден бул жоопкерчилик болот да. Анткени биринчи жана сапаттуу, экинчи акчасын алып кетип калбай, анткени договорду түзүп, расмий кезинде жоопкерчиликтерди бүт жазып, албетте ошондой жана паспорт бүт эмелердин маалыматтары болсо, анда ошо акчасын алып алып, ремонт кылбай кетип калган учурлар азаят. Бул мындай айтканда ошондой көп максаттарды чечкен маселе да, салык маселеси. Ошондуктан ушундай реформалар болуп жатат. Анан өзгөртүүлөр абдан көп. Эң биринчиден ошо мен айткандай жакшы шарттарды түзө турган маселелер. Анан албетте ишкерлер менен жолукканда деле жалпы бүт ишкерлер ушундай саясатты колдоп жатышат. Анткени ишкерлер түшүнүп жатат. Бул деген биздин келечегибиз. Азыркы болуп жаткан иш-чара бул ошо мамлекеттин өнүгүүсүнө жана ошо мамлекетте келечекте кандай, мындай айтканда, бутка туруп, кандай күчтүү экономика болсо, бул эң биринчиден ушул жөнөкөй ишкерлерге деле мындай туура таасир этет. Анткени баарыбыз түшүнүп атабыз, ошо бүт ишкерлер деле балдарыбыз бар, неберелери бар. Анан эртеңки келечекте жакшынакай өлкөдө жашаш керек деген мындай айтканда түшүнүк болуп жатат. Албетте кээ бир көйгөйлүү маселелер бар. Кээ бирки жерлерди түзөтүш керек, оңдош керек. Мен айтып коеюн, мына азыр деген электрондук эсеп фактуралар кирип жатат. Көзөмөл кассалык машина, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздары кирип жатат. Анан эми бул биринчиден айтып коеюн, ушул инструменттер аркылуу салык кызматы толук ушул жана ишкерлердин операцияларын көргөнгө мүмкүнчүлүгү болуп жатат. Ушул товар деген өндүргөндөн баштап же импорт болуп бизге аймагыбызга киргенден баштап бүт ушул товардын жолу, анан акыркы керектөөчүгө сатканга чейин ушул бүт кимден кимге сатылды дегенди салык кызматы азыркы учурда көрүп калды. Ошондуктан кандай бир мисалы салыгы төлөнбөй товар сатылып же
жана жолдо жүрүп жатса салык кызматы ошону көрүп өзүнүн жана системасынан көрүп койсо болот. Чын эле ошол бүт ошо электрондук жана системада барбы жокпу? Эгер жок болсо, анда бул деген мындай айтканда эсепке алынбаган товар, салыктары төлөнбөгөн товар деп, анан өзүнүн Демек, мыйзамсыз болуп эсептелет. Мыйзамсыз деп, анан өзүнүн иш-чараларын колдонушат. Ошондуктан бул инструменттер киргени бардыгы эле түшүнүп жатат жана колдоп жатат десем болот. Бирок албетте эми жаңы ушундай инструменттер кирип жаткандыктан кээ бир учурларда оңдош керек деген маселе. Биз дайыма даярбыз. Бүт ошо ишкерлер берген сунуштарды эске алып, азыр мына токтомдорго деле өзгөртүүлөр кирип жатат. Ошол эле мына электрондук товардык транспорттук коштомого кирип жатат. Кээ бирки жерлерде жеңилдетип, кээ бирки жерлерде оңдоп, ушундай бул мындай айтканда процесс дайыма боло турган процесс. Анткени дүйнө жүзү ушул азыр цифровизация деп бүт ушундай Санарып дейиши доору болуп атат учурда. Бүт жана электрондук форматка өткөзгөнгө аракет кылып жатат. Биз дагы ушундан калбаш керекпиз деп ушундай иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Кубанычбек Абдимуталипович, төмөндө айтып өттүңүз, ККМ аппараттары деп. Негизи мынакей кыргыз индустриянын астындагы Кыргыз электроника дал ушул аппараттарды чыгарып жаткан кези министрлер кабинетинен да ушундай тапшырма берди эле, ушул ишкерлерди колдоо максатында ККМ аппараттарын бекер же болбосо ушу жарым-жартылай акылуу ушул бериш керек депчи. Бул келечекте кандай болот? Ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Негизи ККМ боюнча айтып кетсем, бул деген дайыма болгон инструмент болчу. Союз учурунда деле мына азыр эгемендүүлүк убакытты алсак деле биринчи мыйзам 94-жылы кабыл алынган. Ошондон бери келип жаткан. Бирок акыркы учурда албетте бул жаңы онлайн түрүндө маалыматты бере турган ККМдер кирди. Андан кийин мисалы өз убагында аппараттык эле ККМ болчу. Бул жана темир аппарат. Анан ушу бизнес өкүлдөрү дагы көтөрүп чыккан, ушу кичи бизнеске колдоп, дүйнө жүзүндөгү ушу практика бар экен, жана телефонго тиркеме көчүрүп алып эле иштесе болот экен деп. Мына 20-жылы ошондой тиркеме дагы кирген. Мисалы ошондой телефонго эгер жана акча жүгүртүү көлөмү чоң болбосо, жана супермаркетте кардарлар аябай көп кирет го, кээ бирки мисалы дүкөн эмеде башка бир кызмат кылса, бир-бирден мисалы келсе, ошол телефон менен иштегенге ыңгайлуу. Анткени ал жана көчүрмөнү эле тиркемени көчүрүп алып эле бекер ошон менен иштесе болот. Андай шарттагы кирген. Андан кийин ошо мамлекет буга чейин дагы бекер ККМдерди таратып, 10.000 ККМди былтыр таратып, андан тышкары мына азыр сиз айткан 32.000 ошо кыргыз индустриянын астында Кыргыз электроника ишкана менен ошо сүйлөшүп, азыркы учурда буйрук дагы чыккан өкмөттүн. Кыргыз электроника ошо 32.000 ККМди чогултуп берип, салык кызматына берет. Бекер берет, анткени ошо Кыргыз электроникага бюджеттен каражаттар берилген. Ушундай ККМдери чогултканга. Андан кийин болсо салык кызматы 32.000ди муктаждык болгон ишкерлерге, ошо жана кичи бизнес, ошо кичи ишкерлерге ошол ККМдерди бекер таратканга өз мындай мүмкүнчүлүгү болот. Мындай айтканда мамлекет бүт шарттарды түзгөнгө аракет кылып жатат. Анан кээ бир жана кыйналып жаткан, мындай өзү сатып алганга кичине кыйынчылык болуп жаткан ишкерлерге болсо бекер беребиз деп мамлекет дагы берип атат. Андан тышкары мамлекет тарабынан жана банктар менен дагы жумуш жүргүзүлгөн. Коммерциялык банктар дагы өзүнүн жанакы пост терминал деп коет. Анан ошо ККМ чогуу бир аппаратта ошол функцияларды аткаргандагы аппараттарда дагы берип жатышат. Ар кайсы шарттар бар, бирок ошо бекер берген шарттар дагы бар. Ошол банктардан ушундай ККМ аппараттарын алганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан жалпы бүт ишкерлер ошо ККМ менен иштеш керек. Жана эгер жөнөкөй жарандарга товарларды сатса же кызмат кылса, анда
ККМди колдонуш керек деген чечим бар. Болгону азыр мына 1-июлга чейин патент соода чөйрөсүнө убактысы жылдырылган. Ошого байланыштуу ошо базарларга ошо 1-июлга чейин убакыт берилген ККМди колдонбогонго. Бирок ошо 1-июлдан баштап биринчиден патенттен башка режимдерге өтүш керек 1-июлга чейин, жана ошо 1-июлдан баштап ККМ менен иштеп башташ керек базарлар. Кубанычбек мырза, төмөндө айтып калдыңыз, ушул 7 дубанда бардыгын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келди деп, мынакей 29 мартта бизнес билим кербинин деп өткөн жатат чоң иш-чара. Ушул иш-чарага кайрыла кетсек, төмөндө айтып калдыңыз, ушулда эске алына турган нерселер бар экен, өзгөртүлө турган нерселер бар экен деп. Негизи темалар эмнелерге басым жасалат, ушуларга токтоло кетсеңиз. Эң биринчиден ошол салык реформа боюнча маалыматты беребиз. Андан тышкары республика боюнча кандай сунуштар болгон, ошол боюнча дагы айтып кетебиз. Анан кайсы маселелерди дагы чечкенге мына пландаштырылып жатат деп. Андан тышкары албетте ошо Бишкекте болгон иш-чарада ишкерлер кандай маселелерди көтөрсө, ошол маселелерге мындай көңүл буруп, талкуулап, ар бир суроого жооп бергенге албетте биз милдеттүүбүз. Ар бир маселе, ар бир сунушту же суроону биз кылдаттык менен иштеп чыгабыз. Дал ушул ишкерлер менен жолукканда сиздерге биздин ушул 50 миллиондон ашып кетет экенбиз, жоксо 100 миллионго чейин соода кылат экенбиз. Мындан аркы келечекте иштер кандай болот деген дагы сунуш пикирлер түштүбү? Бул жерде эмнеге ошол жанакы патенттен чыкканда ушул жана ставкалар ар кандай деп суроолор болгон. Аларга дагы биз жооп бердик. Анткени жана 0%, 0,5%, 1 дегенде биз чогуу ушу ар кайсы аймактардан келген ишкерлер менен өзүнчө жумушчу топ түзүп иштеп чыкканбыз. Ошолорду бүт түшүндүрүп бергенде баарына мындай айтканда түшүнүктүү болду. Жана негизи аймактарда Бишкекте деле ошо жана кичи ишкерлер 15 миллиондон ашпаган учурлар көп. Ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүк бар. 15 миллиондон эгер ашпаса жылына акча жүгүртүү көлөмү, анда ошо ККМди колдонуп, бирдиктүү салыкка катталып 0% менен иштегенге мүмкүнчүлүк болот деп, бул негизи абдан чоң жардам болуп, анан ишкерлер дагы аябай колдоп жатышат да ушул мисалы мүмкүнчүлүктү. Андан тышкары албетте ошо 15 миллиондон ашканда эми бул мындай айтканда кичине бутка туруп, ишкер жана обороттору көбөйгөн учурларда кичинеден төлөп башташ керек деген мындай айтканда механизм болуп жатат. Кайта айтып кетейин, 30 миллионго чейин болсо 0,5% өзүнүн жана акча жүгүртүү көлөмүнөн, 50 миллионго чейин болсо 1%. Андан тышкары базарлардын өкүлдөрү чыккан, бизге дагы бир караштырып бербейсиңер, анткени биздики мындай көбүрөөк сатабыз, бирок кошкон мындай баасы кичинекей депчи, наркы. Аларга дагы мындай айтканда мүмкүнчүлүк түзүп 0,1% деп бекитилип берген, 100 миллиондон эгер ашпаса деп. Маалымат катары бир базар кирген реестрге. Азыркы учурда 4-5 базар дагы кирип атат Бишкектеги. Башка аймактардан деле мүмкүнчүлүк бар ушундай реестрге киргенге. Андан тышкары албетте мына эки чоң базарыбыз бар, Дордой, Кара Суу. Ал жерде өзүнчө атайын салык режими иштейт. Мындан тышкары эфир бүтөрүбүзгө 2 минутта калтыр. Ушул учурда легалдаштыруу мунапыс тууралуу дагы кеп сала кетсеңиз, учурда бул жаатта иштер кандай жүрүп жатат? Легалдаштыруу боюнча да айтып кетейин, 9-июнга чейин мүмкүнчүлүк бар. Эгер 2023 жылдын 1-январына чейин кандай бир киреше же мүлк бар болсо, ошол киреше мүлктүн салыктары төлөнбөй калса же башка төлөмдөрү төлөнбөй калса, мамлекет мүмкүнчүлүк берет атат, легалдаштырылып ошол киреше мүлктөрдү. Bundan ары мамлекет эч маселе койбойт деп. Эгер легалдаштыруу менен колдонбой калса, анда ошол салыктарды төлөгөнгө
мындай айтканда милдет болот да. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, бизнес билим кербени, салыктар тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кайрылыңыз. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайф программасында экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Ысабеков менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.